тапкан маянабыздын канчасын зекет беребиз? Мисалы 100.000 сомдон дейт. Жок, маянадан зекет берилбейт. Сиз маянаңызды топтой бересиз, баштайсыз. Мисалы ушул жылдан топтоп баштадыңыз. Рамазандан баштаңыз. Эң жакшы мезгил бул Рамазанда берилген зекет. Зекетти Рамазанда берсе жакшы болот. Себеби Рамазанда бергендин пайдасы кийинки жылы Рамазанда кайра бересиз, ошондо хижри шариаттын ай санагы менен берген болосуз да. Январь, декабрь десеңиз, анда жанагы Григорианский календар менен болот дагы, так болбойт. Ошон үчүн шариаттын айлары менен эсептесеңиз, Рамазанда бердиңиз, кийинки жылы Рамазанда кайра бересиз. Мына ошого чейин топтой бересиз. Азыр Рамазанда баштайсыз акча топтоп, кийинки ошо азыркы Рамазандагы акчаңызды карайсыз. Эгерде ушул акчаңыз 298.000, азыр Кыргызстанда мен былтыр 24-жылы 298.000 85 грамм алтындын баасы. Ошончо бар болсо, жүрө бересиз, топтой бересиз, кийинки жыл Рамазанда кайра акчаңызды эсептейсиз. Ошол турган болсо, зекеттин бересиз 2,5%. Андан көбөйүп кетсе, дагы кошулуп, ошол зекетти өзүндө эсептөө жолдору бар, ошону менен бересиз. Ал эми айлыктан зекет берилбейт. Айлыктан садака берсеңиз болот.